Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Күн маек программасы жана анын алып баруучусу мен Өмүрзак Азимкулов. Бүгүн биз таза башкаруу, күчтүү мамлекет деген теманын айланасында сөз кылабыз. Бул деген ушул коррупция, коомдук коопсуздукту алдын алуу боюнча талкуулуу уюштурмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга коногубуз келген Тааныштыр Өтөйүн Сыдыков Нурбек Абдыкалыкович, Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары, милициянын полковниги. Куш келипсиз биздин студиябызга. Өзүңүзгө маалым болгондой эле темабыз өтө актуалдуу. Таза башкаруу дегенде бул ушул президентибиз деле көп жерлерде, көп жыйындарда айткандай эле, баягы жергиликтүү бийликтин жетекчилери, өзгөчө жетекчилери ошол мекеменин таза башкарылышында көп маанилүү нерселер жатат деп айтат да. Мисалы ошол ар бир мекеме жетекчиси демек өзүнүн башкаруусунда биринчи кезекте тазалыкты, коррупцияны алдын алуу, коомдук коопсуздукту алдын алуу сыяктуу иштерди негизги милдет катары көрүш керек деп атат да. Мына азыр сиздердин ушул мекемеде мына ушул теманын алкагында кандай иш-чаралар 2026-2025 жылдар аралыгында жүргүзүлгөн аракеттерди айтып өтсөңүз болот да. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Таза башкаруу күчтүү мамлекеттин негизги багыттары боюнча бул коррупциянан арылган, ачык айкын иштеген бийликтин жана мыйзамдык үстөмдүгү болуп, негизинде туруктуу өлкөнүн негиздөөчү багыты болуп эсептелет. Бул жарандардын укугун коргоодо, өлкөнүн экономикалык жана саясий жактан өнүгүшүн коомдук саясий кырдаалды көзөмөлдөө менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин бүгүнкү күндө аткарып аткан жумуштары, өзгөрүүлөр башка жылдарга салыштырмалуу элдин баары эле байкап көрүнүп турат. Бул коррупцияга каршы күрөшүүдө ички иштер министрлигинин жетекчилигинин көз карашын бүгүнкү күндө мыйзам бузгандардын жоопкерчиликке тартуусу сөзсүз түрдө тартылып атат. Ошондой эле принципиалдуу көз карашта болуп, бүгүнкү күндө ошол багыттан тазалануу багытында жумуштар аткарылууда. Коррупцияга аралашкан кызматкерлердин өз-өзүнөн арылуу багытында иштер жүргүзүлүп атат, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан, жергиликтүү башкача айтканда ошол кызматтар тарабынан көзөмөлдөнүүдө. Бул багытта биздин ички иштер министри, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри милициянын генерал полковниги Ниязбек уулу Нурмакановичтан койгон негизги багыттар боюнча тапшырмалары бар, коллеганын чечимдери бар, аткаруудабыз. Ошол эле убакта алдын алуу башкача айтканда түшүндүрүү иштери менен мыйзамсыз иш аракеттерге бөгөт коюу, алдын алуу багыттарында жумуштар үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө коомдук саясий кырдаалга терс таасир тийгизген багыттарды, факторлорду жокко чыгаруу боюнча ички иштер министрлигиндеги ушул милиция кызматкерлеринин аброюна, бул коомдогу ордун башкача айтканда элге кызмат кылууда, коомдук коопсуздукту жана укук тартиптерди элге кызмат кылууда өзүнүн чыгармачылыгы менен, башкача айтканда өзүнүн ошол профессионал милиция кызматкери өзүнүн коюлган милдеттерин аткарууда мыйзам чегинде өзүнүн кызмат багыттары боюнча ишке ашырып келе жатышат. Ал эми Ош областтык ички иштер башкармалыгында кызматкерлердин арасында ишмердүүлүгүн, алардын билим деңгээлин өркүндөтүү боюнча, ошол эле убакта калк менен иштөөдө сервистик тейлөөлөрдү көрсөтүү, жолугушууларды өткөрүү менен талдоолор жүргүзүү, жарандардын кайрылган убагында өз убагында ошого укуктук баа берүү менен укук бузуулардын себептерин талдап, ошол эле убакта кайрылган атуулардын ошол укугун коргоо менен, коопсуздукту камсыз кылуу менен натыйжалуу жумуштарды аткаруу үчүн биздин кызматкерлер күнүмдүк кырдаалга жараша талдоолордун негизинде багыттарды өзгөртүп, өзүнүн кызмат милдеттерин аткарып келишет. Мына ушул азыр жогоруда өзүңүздөрдүн ушул 2025 жыйынтыгы менен 2026 жылдын башталышына карата аткарган иштериңиздер тууралуу маалыматтарды берип өттүңүз да. Анан буга чейинки бир 5-6 жылга караганда мына ушул президентибиз тарабынан дагы ушул мекемелерди санариптештирүү, автоматташтыруу системаларын киргизгендиги жагдайлар сиздердин алдыдагы жасап аткан иштериңиздерге мисалы кандай таасирин тийгизип атат да? Жеңилдиктер болуп атабы? Бүгүнкү күндө баарыбызга эле коомго деле Кыргыз мамлекетинин аймагында санариптештирүү боюнча
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгынын негизинде ошондой эле ички иштер министринин атайын бизде буйруктун ошондой эле атайын улуттук программа кабыл алынган. Бул улуттук программада коопсуз шаардан коопсуз өлкөгө өтүү багыты боюнча санариптештирүү багытында үзгүлтүсүз тынымсыз ушул багытта мониторинг жүргүзүп, ошол эле убакта кайсы жерде кандай талоолорду кылмыштын алдын алуу, бөгөт коюу, коомдук коопсуздукту сактоодо, көчөдө болгон кылмыштардын алдын алуу багыттарында жумуштар, башкача айтканда долбоорлорду ишке ашыруу боюнча жумуштарды жүргүзүп келебиз. Бул башталышы, мындан ары дагы сервистик тейлөө менен биргеликте бул санариптештирүү бүгүн замандын жаңы багытка болгон көз карашы, кылмыштуулуктун баягы мыйзамдуулуктун аткарылуу багыттарында бул санариптештирүүнүн орду жакшы, чоң, элге деле ошол эле убакта кызматкерлерди өз убагында барып бетин ачуу, башкача айтканда укуктук бузуулардын алдын алууда, башкача айтканда кылмыштын бетин ачуу, ошол эле жоопкерчиликке тартуу багыттарында бул далил буюм катары да бул видеокамералардын пайдасы тийип атат. Абдан чоң роль ойноп атат азыркы күндө. Мына азыр ушул президентибиздин өзүнүн деле ошо жерлерде жолугушууларында, андан кийин ушул президентибиздин атайын ушул облустардагы өкүлчүлүктөрүнүн жыйындарында дагы ушул өзүңүзгө маалым болуп атат да, эл тарабынан көтөрүлгөн нерсе бул ушул эле баягы эле паракорчулук, анан жана коомдук коопсуздук, милиция менен жалпы эле ушу укук коргоо органдары деп коелу, ошо эл менен жакындашуусунун себептери, анын ичиндеги проблемалар, көйгөйлөр айтып атат да, мисалы көбүнчө мына өзүңүз деле байкап аткан чыгарсыз. Ушуну жоюунун аракетинде кандай иштер аткарып атасыздар? Бүгүнкү күндө себеп дегенде мына президентибиз кече жакында да белгиледи, мына нарың болгон иш сапарындачы жаңы жылга чейин ушундай маселелерди дээрлик көпчүлүгүн чечкиле депчи, жетекчилерге ушундай тапшырма берилди да. Биздин ички иштер органдарынын кызматкерлерине түшкөн арыздар боюнча, кылмыш иштери боюнча ошол эле убакта элдер менен жолукканда ушул көйгөйлүү маселелерди ордунан чечүү боюнча жергиликтүү бийлик менен, башкача айтканда башта ушул субъекттер менен кылмыштуулуктун алдын алуу, ушул башкача айтканда укук бузуулардын, мыйзамсыз иш аракеттердин, элдердин болгон арыз муңун угууда биздин тийиштүү тергөө кызматкерлери менен кылмыш иликтөө кызматтын багыты боюнча, жол кырсыктардын алдын алуу багыттары боюнча, ошол эле убакта ушул шылуундардын, алдамчылардын жасаган иш аракеттерин же болбосо баягы мыйзамсыз иш аракеттери барып бир жер тилкесин тартып алган багыттары боюнча, же коомго жаратылышка зыян келтирген багыттар боюнча арыз даттануулар түшүп атат. Бул түшүүлөр түшкөн багыттар боюнча биздин кызматкерлер мыйзамдын негизинде укуктук баа берүү боюнча тергөө амалдарын жүргүзүп, бул боюнча ар бир кайрылган атуулдарга өзүнүн жообун берип атабыз. Азыр ушул бир эле баягы ушундай коомдогу көйгөйлүү маселелер менен мисалы эл жаран сиздерге кайрылган учурда ошого жараша өзүңүздөрдүн баягы мыйзамдарды ошо иреттештирүүдө сунуш пикирлер келип, анан ошо коомго, элге бир жакшы бир оңоюраак жагын ойлогон мыйзамдарга сунуштар кирип атабы негизи? Мисалы буга чейин көрүп атасыз жыйындарда мисалы үчүн 10 жыл бою ушул жана паракорчулук менен күрөшүп, паракорчулуктун айынан запкызын чеккен ошо элдердин армандары айтылып атпайбы? Ушул боюнча мисалы үчүн сиздерде кандай өзгөрүүлөр бар да? Өзгөрүүлөр боюнча мурда мисалы үчүн азыр санарипти кошуп кеттиңиз. Мурда мисалы үчүн эл мисалы 10 тепкич менен сиздерге жете турган болсо, мисалы үчүн азыр ошонун канчасы жок болду да, элге кандай жеңилдиктер пайда болду? Азыр коррупция менен күрөшүүдө бир нечеден ушул укук коргоо органдарында милиция кызматкерлерине айлык маянасын көбөйтүү менен материалдык-технический базаны укреплет, жардам багы, кам көрүү багыттары боюнча жакшы багытта бизге шарт түзгөн боюнча өз курамга шарт түзүү багытында жумуштар алып барылып атат. Коррупцияга каршы күрөшүүдө өз курамдын жогоруда айтып өттүм, бул негизинен коррупцияны аралашкан кызматкерлердин өзүнөн аныктап тазалоо боюнча жүргүзүлгөн тийиштүү кызматтар менен биргеликте жумуштар жүргүзүлүп атат. Бул багыт боюнча атайын жогоруда айтпадымбы, улуттук программа кабыл алынган, ошол багыттарын аткаруу боюнча
жумуштар жүргүзүлүп келет. Такай биздин кызматкерлердин кызмат өтөөсүндөгү болгон өзгөрүүлөрдү таза тергөөнүн атайын өзүңүздөр билесиңер, баягы кылмыштардын бир түптүү реестринен укук коргоочулар, башкача айтканда адвокаттар, жактоочулары бүт болгон неме боюнча бүт ошол арыз жазган жабырлануучу же айыпталуучулар боюнча укуктуу баа берүү боюнча улуттук коопсуздук кызматы ошондой эле прокуратуранын кызматкерлери тарабынан бүгүнкү күндө биргеликте биргелешкен ишмерчем негиздеринде жумуш аткарылууда. Ошо жогоруда жакшы маалымат айтып өтүп кеттиңиз да, мисалы үчүн коррупциянын алдын алууда, коомдук коопсуздукту иретке салууда, мисалы сиздин жеке оюңуз да, мисалы үчүн ушул жазаларды күчөтүү менен жыйынтыкка келебизби, же айлык маянаны социалдык маселелерди чечүү менен жыйынтыкка келебизби? Сиздин жеке пикириңиз. Баарыбыздарга белгилүү болгондой эле социалдык пакеттер менен милиция кызматкерлерине кызматтык үйлөрдү берип атат, ошол эле автоунааларды берип атат, тийиштүү техникалардын камсыз кылуусу, заманбап керектүү шаймандарды берип атат. Бүгүнкү күндө өзү курамда окутуу үйрөтүү багытында чет өлкөлүк оптторун барып көрүп келип атат, кызматкерлер иш сапарларга чыгып. Ошол эле убакта өзүбүздүн жакынкы мамлекеттер менен биргеликте атайын иш чаралардын негизинде, кылмыш иштердин негизинде ушул улутка, башка айтканда улуттар аралык ушундай кылмыштык топтордун бөгөт коюу багыттарында да жумуштар аткарылып атат. Бул боюнча баарыбызга эле белгилүү, жылдан жылга көч оңолот дегенде оңолуу жолунда социалдык пакеттер болгондо, шарт түзүлгөндө көп нерседен элге болгон ишеним бүгүнкү күндө кыргыз милициясынын аткарып аткан жумуштары элдин баары эле интернет айдыңда баары эле көрүнүп тургай. Көрүнүп турат. Мисалы үчүн буга чейин ушул укук коргоо органдары боюнча сөз болуп калганда элдин да ушундай суроосу келип чыгат да, эгер укук коргоо органдарында ушул коррупция менен эгерде шектелип кармалып калса, бүгүнкү күндө кандай чара көрүлөт? Коргоо органдарынан билесиздер өзүңүздөр, коррупция менен аралашкан кызматкерлерге кайра кылмыш жаза кодексинде катаал чаралар көрүлүп боюнча, бул укуктук баа берүү боюнча соттоо, ошол эле тууган уроо, балдарына чейин укук коргоо органдарынан кирбей кабыл албай турган багыттар боюнча жаңы мыйзам өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол багыт боюнча өзү курамдуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен мамлекеттин өнүгүшүндө ар бир кызматкер салым кошуу боюнча тарбиялык маанинде ага кошо жана буга чейинки алган наамдары, буга чейинки алган ушундай мүмкүнчүлүктөр баарынан айрылышат. Эгерде мисалы ушундай фактылар катталып калса. Бул ушул натуралисттер деп коебуз, мисалы сиздер деле ушул мекемеде иштеп, бирок кошуна мамлекеттер менен же болбосо башка да ушул тажрыйба алуу максатында барып келип атасыздар да, атайын окуулардан өтүпчү. Башка өнүккөн өлкөлөрдүн мисалында биздин Кыргызстан ушул багытта канчанчы орунда турат деп ойлойсуз укук коргоо органдарынын ичинде? Укук коргоо органдарынын ичинде өзүңүздөр баарыбызга маалым болгондой мына санариптештирүү боюнча, ошол эле убакта кылмыштуулуктун алдын алуу, коңшу мамлекеттер менен салыштырып, ошо админ опыт деп барып атабыз. Мына Кытай мамлекетине барып окууларды өткөрүп келдик. Ошол эле Америка мамлекетинде Даллас шаарындагы дүйнөлүк ушул полицейскийлердин ассоциациясынын аткарып аткан жумуштарын, современный техникаларды кантип коомчулук менен биргеликте жасап аткан жумуштарын көрүп атабыз. Элге жакын болуп иштөө боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирилип атат. Укук бузуу боюнча атайын салыштырмалуу талдоолордун негизинде жол кырсыктардын алдын алууга мисал кылып айта турган болсом, жол кырсыктардын убагында айып салуу менен эле чектелген болсо, бүгүнкү күндө кылмыш жоопкерчиликине чейин тартылган мас убагында, мас абалда машина айдаган болсо 80 миңден штраф салып, ошол эле убакта 2 жылга эркинен ажыратуу боюнча багыт. Бул деген дүйнө жүзү боюнча ушул багыттар боюнча көрүлгөн чаралардын
эске алуу менен ошолордун аткарып аткан эффектинде адам өмүрүн сактап калуу багыттарына болгон кадамдар болуп эсептелип атат. Мына ушундай көрсөткүчтөр менен, ушундай жетишкендиктер менен ушул аз болсо дагы эми таптакыр ооздуктап таптакыр мисалы чекит койбосок дагы мисалы үчүн ошол таасир этип, ошол факторлорго мисалы коррупция факторлорунда мисалы үчүн бүгүнкү күндө жакындашып атабыз да. Кызматкерлердин элдер менен жолугушуу, ошол эле убакта ушул чоң автоунааларды айдаган таксисттер менен автоунаалардын лицензия алуу багыты боюнча басым жасап атабыз. Ошол эле убакта коомчулук менен, сот аксакалдары менен, мечиттин имамдары менен, жаштар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө көп болуп аткан багыттардын алдын алууда, себептерин талдаганда коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тагай жүргүзүш керек, жүргүзүп түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө бул болбойт да. Эл билбесе, билип, түшүнүп, анан ошол аңсайтын ойготуш керек болуп атат. Мисалы үчүн жылдан жылга ошол сиздердин системаңыздарда эми ушул ички иштер башкармалыгынын ушул мисалы үчүн мекемелеринде, Ош облусунда сиздин мекемеңизде мисалы үчүн жылдан жылга мына ушул көрсөткүчтөр азайып атабы же 2025 жыл кандай жыйынтыктар менен жыйынтыктадыңыздар? Жалпы катталган маалымат электрондук журналына катталган багыттар боюнча кээ бир мына жеке уруулуктардын саны азая баштады. Бизде азыр көйгөйлүү маселелердин бири мурда болгон жашырылган, элдер жашырып, арызданбай, башка айтканда кайрылбаган болсо, азыркы күндө элдер жүдөккө чалып, ошондой интернет аркылуу же болбосо Facebook аркылуу боюнча кайрылгандарына арыз жазбаса деле биз каттап ошол боюнча укук баа берүү боюнча тийиштүү кызматтар жумушун алып баруу боюнча тапшырмалар коюлган. Мыйзамдар өзгөртүүлөр кетилген, кайрылган элдин ошол кылмыштын же болбосо кайрылуулардын баарына туура укуктук чечим чыгарып, ошол эле убакта кайрылган адамдын башкача айтканда үй бүлөлүк зордук зомбулуктарды мурда өзү келип арыз жазса, азыр ушул маалымат укса эле уже катталат. Больницага барса деле катталат, интернетке жазса деле катталып атат. Катталуу менен эле чектелбестен коргоо ордерлерин берип, ошол эле убакта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жеринде үй бүлөнүн бузулуп кетишин алдын алып, балдарын ошо жетим калбасын, ошолордун келечегин, балдардын эмесин караганга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча кадамдарды, башка айтканда түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча жумуштар аткарылып атат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин эфирде түз телефондор иштеп атат. Ушул паракорчулук боюнча эгерде мисалы түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, ошондой эле коомдук коопсуздук фактылары боюнча дагы бере турган суроолоруңуздар болсо, суроо калтырсаңыздар болот, түз эфирде телефонго чалсаңыздар болот, атайын адисибиз келип отурат, сиздердин сурооңуздарга жооп берет. Мындан сырткары ушул көпчүлүк карапайым тургундар буга чейин деле мисалы өзүңүз айткандай профилактикалык иш-чаралардын негизинде атайын роликтер жасалып, мисалы бир телевидение, социалдык тармактар аркылуу кетип баратпайбы? Мисалы үчүн эгерде ушундай бир фактыларды мисалы байкаган болсоңуздар, бул булакка кайрылыңыздар же бул мекемеге кайрылыңыздар деп ошону сиздин ушул азыркы учурдан пайдаланып жалпы элге айтып койсоңуз, мисалы үчүн байкагандар болсо, мисалы үчүн же болбосо ошол жеринде факты менен айтып бере тургандар болсо кимге кайрылыш керек? Бизде баары эле Кыргызстандын башкача айтканда Ош областынын аймагында ар бир атул өзүнүн атуулдук бардын аткаруу менен кылмышты же укук бузуу болгон болсо 102-ге кайрылса, же болбосо аймак тескөөчүгө, башкача айтканда биздин кызматкерлер түнкү жана күндүзгү багыттар боюнча жолдун тилкелеринде кызматта төшөт. Түнкү убакта деле өзүңөрдө баарыңар байкаганда, азыр жогоруда айтпадымбы? Автоунаалардын бөлүп берилүүсүнөн кийин түнү күнү иштешип атат. Түнкү убакта деле элдин коопсуздугун сактоо боюнча, коопсуз мамлекетке өтүү боюнча жогоруда айтып өттүм, ушул кызматкерлерге кайрылса болот. Азыр ушул суроолордон бир суроо келип түштү. Ушул коррупция менен коомдук коопсуздуктун ортосунда кандай байланыш болуш керек дейт? Бул эми бирине бири чиркелешкен, коомдо коррупция менен байланышкан, бул ажырагыс экөө бирине бири түз эле байланышкан. Баарыбыз эле буларны жаап жашыра албайбыз. Коррупция менен кабылгандардын көбү эле ушул кызмат абалынан пайдаланып, туура эмес иш аракеттерге барган багыттар боюнча, бөгөт коюу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп,
аткарып атабыз, бирок коомдо ошол элдин да өзүнүн аң сезими, башка айтканда коомдо болуп аткан терс көрүнүштөрдү атуулук баарын аткарып кайрылыш керек деп укук органдарына. Анан жана социалдык пакеттер боюнча баягы сүйлөгөнүңүздө бир сурообуз калып кетиптир да. Ошол социалдык маселелерин ушул укук коргоо органдарынын социалдык маселелерин жанагы эле үй маселеси, анан буга чейин ушул свет, коммуналдык кызматтардан дагы жеңилдиктер болгон экен да. Азыр деле барбы ошондой? Бар. Бар, ошо канча пайыз жеңилдиктер берилет? Анан үй алуу маселесинде бир 5-10 жылда мурдагыдай көйгөй жокпу? Бизден кызматкерлер тарабынан бүгүнкү күндө ким үйгө муктаж болсо, баягы мамлекеттик ипотекалык компанияга тийиштүү кагаздарын тапшырып, ошол жактан ошол эле убакта бизде өзүбүздүн башкармалыкта ошол комиссиянын курамы бар. Ошол курамдан каралып, анан тийиштүү мурда жер тилкеси же үй болбош керек. Ошол 3 жылга чейинки аралыкта ошол көзөмөлдөп ошол өткөн кызматкерлер тийиштүү багыт боюнча мамлекет тарабынан ошол жашаган квартирада жашаган акча айнасын төлөп берүү менен мамлекеттик бул соцпакет болуп эсептелет. Жардам болуп, кызматкерлерге шарт түзүү боюнча да бул жардам болуп атат. Азыркы күндө мындай эгер жашыруун болбосо, жөнөкөй милиция кызматкери же укук коргоо органынын кызматкери канча суммага чейин айлык алып барышты? 50 миңден 80 миңге чейин алышат. 50 миң 80 миңге чейин. Анан жана коммуналдык кызматтардан канча пайыз жеңилдиктер бар? Жеңилдиктер өзүнө жараша, өзүнүн иштеген жылына жараша, ошол эле убакта үй бүлөсүнүн шартына карап туруп ошол өзүнүн тарифтери бар. Атайын сумма менен бекитилген. Ошол боюнча бөлүнүп берилет. Демек, бул суроону эмне үчүн берип атам? Себеп дегенде канчалык биз шарт түзсөк, анан мыйзамдарыбызды күчөтсөк, анан мына ошого окшогон жогорудагы көйгөйлөрдү, мисалы үчүн азайтып. Сиз айтып атканыңыз бул социалдык пакеттер, бул светке болгон, көмүр болгон, агай түз байланыш бар экен азыр. Ушуга жооп берип коелу. Түз байланыш бар экен, урматтуу көрүүчү. Сурооңузду бере бериңиз. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатчылык. Биз көрүүчүнүн суроосуна түшүнбөй калдык окшойт. Ооба, жакшы угулбай калды. Ошол модератор эгер суроону тактап бере аласыздарбы? Эмне жөнүндө суроо болду? Демек, коомчулук өзү негизи ушул баягы кайсы жакка кайрылабыз деп эми баягы жогоруда эле айтып кеттик да, өзү негизичи. Мисалы ушул иштер болсо биз кимдерге дароо кайрылышыбыз керек, анонимдүүлүк сакталабы деген бир суроосун берди окшойт. Бул боюнча жогоруда айттым, тийиштүү укук коргоо органдарынан кайрылсаңыздар болот. Анонимдүүлүк сөзсүз сакталат. Анонимдүүлүгү сакталат. Укуктук баа берүү боюнча ар бир кызмат өзүнүн ичкиликтүү кызматкерлер, өзү курам менен иштөө боюнча кадрлар бөлүмү бар бизде. Ошондой эле ар бир бөлүм башы өзүнүн курамы боюнча көзөмөлдөө боюнча жоопкерчиликти жооп беришет өзү курамга. Кызмат милдетине кирет. Чоң рахмат агай, жарым саат бою келип бизге ушул коомчулукка көксөгөн суроолорго жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бул эми албетте биздин жарым сааттык эфирибиз менен, программабыз менен жыйынтылып кала турган тема эмес. Бул боюнча сөзсүз сизди дагы студиябызга чакырабыз, элдин суроосуна ылайыктап. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо Күн маек программасынын кезектеги чыгарылышынын жыйынтыгына келип жеттик. Кийинки жумадан жолукканга чейин эсен туруңуздар.